YouTube блогер Дооронбек Адаханов. Границаны кыйналат элек. Каждый раз өткөндө телефон текшерет эле. Эмне үчүн баратасың, хотя полностью визаң бар, жумушуңду айтып берсең деле, мына акыркы 3-4 жылдан бери Кудайга шүгүр аябай жеңил болуп калды. Кыргыз-Өзбек чек арасында маселе жок. Кыргызстандагы туугандарга барып келүү оңой. Ооба, биз жума сайын Кыргызстанга барып келебиз. Эми жума дебейин, раз в 2 недели. Булар менен биздин тойдун айырмасы, биздин той кечки саат 6-нан түнкү саат 12-ге чейин болсо, булардыкы эртең менен саат 7-де башталат, 10-га чейин бүтөт. Биздин кыргыздар Орто Азияда самый жөнөкөй жана кичпейил калк биз экенбиз деп ойлоп калдым да. Кыргызстанга салам. Арбаңыздар урматтуу биздин мекендештер, бүгүн биз Өзбекстандын борбору болгон Ташкент шаарына келдик. Бүгүнкү биздин каарманыбыз Мына ушул Өзбекстандагы негизгиделген жол трассаларды курууда өзүнүн салымын кошуп келе жаткан биздин мекендешибиз Алмаз Алиев болмокчу. Андыктан биздин көрсөтүүдөн алыстабаңыздар. Алиев Алмаз Абсаматович 1991 жылы 8 августта Сарыкөл айылында төрөлгөн. Атасы чек ара кызматында чалгындоо офицер болгондуктан ар кайсыл өлкөлөрдө өсүп чоңойгон. Мектепти аяктаганга чейин 4 өлкөдөгү 9 мектепте билим алган. Бул анын жашоосунда жөн гана окуу этабы эмес, чыныгы турмуш мектеби болгон. Орто мектепти Москва шаарында аяктаган. Мектептен кийин Индиядагы университетке тапшырып, окуусун Бангладеште аяктаган. Бул эл аралык тажрыйба анын мүнөзүн чыңдап, дүйнө таанымын кеңейтип, келечектеги кесиптик жолуна бекем негиз болгон. Эмгек жолун Ош шаарында туризм тармагында котормочу болуп баштаган. 2013 жылы курулуш тармагына өтүп, China Road and Bridge Corporation компаниясында иштей баштаган. Жолдорду жана көпүрөлөрдү куруу сыяктуу ири инфраструктуралык долбоорлорду ишке ашырууга катышкан. 2019 жылдан бери кесиптик ишмердүүлүгүн Өзбекстан Республикасындагы ошондой эле China Road компаниясы менен улантып келет. Ар кайсы өлкөлөрдөн чоң тажрыйба топтоп, кыргыз транспорттук инфраструктурасын өнүгүшүнө өз салымын кошууну каалайт. Үй бүлөлүү 3 кыздын атасы саякаттоону жактырат. Ошондуктан жыл сайын үй бүлөсү менен чет өлкөгө чыгып, эс алуу менен катар өзүнүн балдарынын дүйнө таанымын кеңейтүүгө аракет кылат. Алмаз мырза, эми азыр биз жаңы Ташкентти айланып жүрөбүз. Бул жерде болсо тарыхый имараттар көзүмө көрүнүп турат. Анан кандай имараттарга келдик, кандай объекттер, ошол жөнүндө айтып берсеңиз. Азыркы президент Шавкат Миромоновичтин инициативасы менен мына ушул жер курулду. Полностью бир чоң бир махалланы тазалап, жаңынан бир ислам цивилизациясы деп жаңынан имараттарды куруп, но все в стиле жанакы эски стилде курулду. Мына болсо ислам цивилизациясынын өзүнүн эмеси, музейи. То есть кирсеңиз только Куран бар и бир-эки жанакы религиозный реликвиялар бар. А дальше уже полностью муфтият. И бул жака в основном семейный келип, эс алып, и душевно, и физически эс алып кетсе болот. Менин байкашымча Ташкентте тарыхый, маданий имараттар көп экен, анан ошол бойдон сакталып калыптыр да. Демек, ошол тарыхый имараттарды сактап калууга өзгөчө басым жасалат окшойт. Ооба, бул жакта Өзбекстанда өтө ошол, например, Ташкенттин өзүндө эле 1-2 жер бар, жана ЮНЕСКОнун коргоосуна кирген жайлар бар. Ошол катары эле Өзбекстан Республикасы эски тарыхый эмелерге аябай, кандай десем, финансовый жактан аябай жакшы карайт. То есть каржылап, аны сактап, ошо
ошо азыр заманбап бир эмелер менен колдоп коштоп турат. Бузулбай сактап калууга болгон аракетин жумшаттым. Анан менде мындай суроо, мына ушул Өзбекстанга келип ушул жакта жашаганыңыздан бери өзбектерден эмнени үйрөндүңүз? Сылыктыкты үйрөндүм. Сылык болууну, өзүңдөн кичүү болсо да сиздеп сүйлөгөндү үйрөндүм. Мыймандостук бизде бирдей эле. Булардын ошол сылыктыгынан аябай таң калдым. Мисал үчүн мисал катары айтып кетейин. Ана биз жол куруу сферасында иштегендиктен чоңдорго киребиз, кичиктерге киребиз. Анан губернатор болобу же бир башка өкмөттүү орган, бир спецорган адамдар болобу, кирип барсаң тигиндей сылык кабыл алып, ошол эшикке чейин тосуп алып, же болбосо эшикке чейин узатып, ушинтип бир жүрөктү алган сыпаттары бар өзбек туугандарыбызда. Ошого аябай ыраазыбыз. Ошол сыпаттарыны өзүбүздүн да жашообузга алып келгенге аябай аракет кылып жүрөм ошо, что у меня тоже это было деп. Анан 7 жыл мурда келген экенсиз. Башында келгенде кыйынчылыктар болбой койбойт да. Эмнеден кыйналдыңыз? Башында келгенде границадан кыйналат элек. Каждый раз өткөндө телефон текшерет эле. Эмне үчүн баратасың, хотя полностью визаң бар, жумушуңду айтып берсең деле. Мына акыркы 3-4 жылдан бери Кудайга шүгүр аябай жеңил болуп калды. Барып келиш, ал жактагы погранслужбанын мамилеси, таможеннин мамилеси айтор общий эле. Өзбекстан менен Кыргызстанды мындай достугу бекемделди деген бир ишенүү сөз менен айтса болот да. Себеп өтө жеңил болду. Регистрация кылуу жеңил болду. Бул жактагы жашоо турмуш деле бизге окшош эле, баары бирдей эле. Но ошол в основном граница жагынан кыйналат элек, азыр ал кыйынчылык жок. Демек азыр кыргыз-өзбек чек арасында маселе жок. Кыргызстандагы туугандарга барып келүү оңой. Ооба, биз жума сайын Кыргызстанга барып келебиз. Эми жума дебейин, раз в 2 недели. Барабыз, ошо четверг күнү кеч чыгып кетсек, достук постунан өтөбүз, үйгө апама зияратка барам. Ошо инилериме барып, до воскресенья жүрүп, кайра келебиз. Эч кандай проблема жок. Баары жакшы. Если достук посту загруженный болсо, анда через Кызылкая өтөбүз, же болбосо мына былтыр эки президенттин инициативасы менен Кең сай пост ачылган Шамалды сайда, ошол жактан өтөбүз. Эч кандай маселе жок. Алмаз мырза, эми сизден өзбек элинин каада салты туурасында сурагым келип атат. Мисалы кыргыз элине окшош каада салттары барбы? Анан той топурлары бул жакта кандай өтөт, маарекелер? Эми булар менен тилибиз бир, динибиз бир. Ошол жагы окшош. Көп тойлоруна барганбыз, чакырышкан. Булар менен биздин тойдун айырмасы, биздин той кечки саат 6-нан түнкү саат 12-ге чейин болсо, булардыкы эртең менен саат 7-де башталат, 10-га чейин бүтөт, полный бүт. Ошол жери ыңгайлуу. Үйлөнүп бүтөт тойлор? Ооба, күндүзү болот, то есть кечкурун мындай ызы-чуу, шаң-шуу, мындай личный движениялар жок буларда. Дастаркон, тамак ашык, конок күтүү адеби кандай? Конок күтүү адеби жакшы. Биз кыргыздар үчүн тойдон без устукан чыгыш аябай кыйын экен. Көп тойлоруна бардык, жөн эле тамак жеп чыгып кетесиң. Биз кыргыздар көнүп калганбыз да. Бир жерге барганда обязательно бир жакшынакай пакет менен чыкпасаң болбойт. Ооба, устукан болбосо мындай жүрөгүң толбогондой башында ошону жүргөнбүз. Анан азыр уже көнүп калдык. Үй бүлөңүз менен ошол эс алуу күндөрү кайсыл жактарга барасыздар? Мисалы азыр биз өзгөчө бир заманбап курулган Magic City'де жүрөбүз да. Кайсы эс алуу күндөрү ушул жака келесиздерби? Биз эс алуу күндөрү редко. Бул жерде кыздарым келе берип уже семьям көнүп калган. Биз в основном стараемся природа чыгышка. Амирсай деген жери бар, аябай жакшы. Дагы ошо Амирсайдан кийин водохранилищелер бар, ошол жерге барабыз. Ал жерлерде пикник, мындай семейный. Ошол жакта отуруп бир аз свежий воздух алып келебиз. Но
В основном эс алуубуз биздики Кыргызстанда болот. Кыргызстанга барып эс алуу, Ысыкөлгө, болбосо кышында мына жакында эмеге барып келдик. Бишкекке лыжный эмеге барып, в основном эс алуу Кыргызстанда өткөрөбүз. А по выходным дням ошол Magic City, Ташкент силерге барып, бир аз семейный айланып келебиз. Анан менде мындай суроо бар да. Кыздарыңыз мектепте окуп кеткен, анан Өзбекстанда, Ташкентте билим берүү системасы кандай, жаңы келгенде окууга киргизүү кыйынчылык жараткан жокпу, мектеп издөө кандай болду? Мен жаңы келгенде Кыргызстанда кызым 6 жашта мектепке барган. Анан кабыл албады. Биз 7 жаштан автоматический система кабыл албай, баягындай өздөрүнүн системасы бар экен, онлайн. Кабыл албай бир аз проблемалар болуп, кийин заявление жазып, аяк-баяк кылып Министерство образованияга кайрылып, ошондо бир аз татаалчылыктар болду. А так в целом жакшы аябай. Мамилелери, окуусу, требованиясы, условия питания аябай жакшы. Ондай на высшем уровне десек деле болот. Мисалы бизде башталгыч класстарга ысык тамак берилет го Кыргызстанда. Бул жакта кандай? Бул жакта менин кыздарым өкмөт мектебинде окуйт, бирок платный системада. Ошо саат 8-де барат, кечки саат 5-ке чейин. Ошол убакытта 2 жол тамак и 1 полдник берет. Ысык тамак, то есть. Окутуу процесси негизи толук 100% бекер, окуу куралдары. Ооба, если платныйга барбайт, то есть саат 8-ден 1-ге чейин окуйт десең, анда полностью бекер болот. Эми бизге как иностранцам там бир аз пошлина бар, но анда эле өзбек өкмөтү албай коюшу эле мүмкүн, мындай. Как бы мыймансыңар деп, андай деле көп напрягать этпейт оплатаны. Салык системасы кандай? Салык системасы Өзбекстанда требованиясы аябай күчтүү. Ошол 12%. И любой жерде, любой нерсеге салык здесь обязательно. Салыктан эч ким качып кутула албайт. Анан эми сиз жол тармагында иштеп атасыз да. Ташкентте кайсыл ири долбоорлорду иштедиңиздер? Эми биз Ташкент шаарында долбоорубуз пока жок. Бизде азыр ошол эң чоң долбоорубуз Каракалпакстанда А380 жолун курганбыз. Бул Жасылык деген айыл бар, знаменитый. Ошол Жасылыктан Давут Ата деген постну Казакстан. Бул это на выход к морю деп коет. Ошол жибек жолунун бир эмеси, бир части 240 километр курамыз. Ошол эң чоң долбоор болду. И азыр Бухарада долбоорубуз бар, чоң 78 километр. Кашкадария регионунда бар 62 километр жол. Ошол долбоорлорду иштеп атабыз. И буйруса, эгер Кудайым буйруган болсо, жакында Ташкент Самарканд жолун баштайбыз деп атабыз. Ал да эми Кудайдын буйругу, эгер буйруган болсо, ошол ишти биз алабыз, буйруса. Алмаз мырза, эми сиз кайсыл жакта окудуңуз, түпкү тегиңиз, мындай жумушуңуз, үй бүлөңүздөн сырткары сизди инсан катары ачууга аракет жасайын? Мен кандай десем, мен Сарколдон болом. Атам офицер погранслужбы ФСБ болгон Россияда. Өзүбүз Россияда чоң болгонбуз. Бирок ошол 18-ге толгондо эле Россиядан кетип, ошол Индияда окудук, Бангладеште окудук. Ошол 18 жашымда Россиядан чыгып кеткенмин. Ошол боюнча ошол так орустар айткандай странствуем. Окум бүткөндөн кийин эле бир жылдан кийин сразу жумушка киргенмин. Ошол CRBC деген China Road деген компанияга. И ошодон бери биз Кыргызстанда Северюк жолун курдук, Баткендеги трассаларды курдук. Казарманда иштедик. Ошол туннель и ал жактан бул жакка ротация болуп, Өзбекстанга 2019 келгенбиз. Ошодон бери Кудайга шүгүр ошол Өзбекстанда иштеп, бул жакта как бы өнүгүп, Кудайдын буйруган экен, ошол жакта жүрөбүз. Негизги алган билимиңиз кайсыл багытта билим алган? Менин негизги алган билимим меники религиозный билим и лингвистика. Тил үйрөнгөм, мен 9 тил билем. Ошо в основном ошо восточный языки болгон. И
Кудайдын буйруган экен, ошол жумушка кирип, походу окуп, азыр инженер болуп алдым. И азыр да Ошто заочно на высшее образование окуп атам. Дагы экинчи высшее образованияга. Адамды кайсыл сапатты баалайсыз да инсандардан? Чындык. Чындык. Анан өзүңүздүн жаман көргөн сапатыңыз барбы? Линчаймын, жалкоомун, жалкоом. Көпчүлүк эле уйкучумун деп калып. Ошол эми ошол эле кирет да, жалкоо, уйкучу. Жалкоо болсоң уйкучу болосуң. Өзүңүздү баалаган сапатыңыз кайсыл? Азаматсың деп өзүңүздү айта албайм, өзүмдү мактай албайм. Бош учурда эмнемен алектенесиз? Эгер Хоббиңиз эмне, кызыккан эмне? Эгер көбүрөөк убакыт болсо, мүмкүнчүлүк болсо, четке чыгып кетем семья менен. Если кыска убакыт болсо, анда опять же үй бүлөгө убакыт бөлгөнгө аракет кылам. Апамды бир жакка алып барып келем, апам бир жакка чакырам, или өзүм үй бүлөм менен. Так в целом ошол ден соолукка жана духовный частька көңүл бурууга аракет кылам. Жумушта мисалы адамдын мээси чарчайт, ашыкча, керексиз ойлор келе берет да. Анан ошол учурда кантип эс аласызбы? Мээңизди кантип эс алдырасыз? Балким китеп окуйсуз, балким кофе ичесиз дегендей да. Ооба, китеп окуйм, кыргызча китептерди офисимде бар. Бүгүн воскресенье болуп калгандыктан бара албадык офиске. Офисте бар кыргызча баягы Не грусти деген кыргызчасы бар, Сынган кылыч бар. Азыр биринчи томун окуп бүттүм, экинчи томун өттүк. Ошентип китеп окуйбуз. Ал эми сиз өзүңүз иштеген жерде өзбектөргө да, өзбек улутундагыларга кыргыздар туурасында эмнелерди айтып бересиз көбүнчө? Мен мына быйылга бардыгы ниет кылып атышат, буюрса майдын аягы ошо коллектив менен 4 күнгө Каракөйгө жөнөп атабыз. Мен аларга только Кыргызстан сүрөттөрүнү, Кыргызстан мындай тигиндей деп, ошол азыр 8 адам, общий бизде 14 өзбек иштейт мен менен. И бир 30 Кытай иштейт. Ошол 14-тün 8-и даяр болуп атат. Ошо Кыргызстанды мактайм асону. Биздин Кыргызстан Кыргызстан Кытайлар көпчүлүк Кыргызстан көрүп келген. Алар билет. Кыргыздын эмнелерин айтып бересиз ошондо? Жерин, тамак ашын дагы? Ошо жер, тамак ашыны, красотасын, мыймандостугуну, биздин жөнөкөйлүктү, например, мындай карап көрсөм, биздин кыргыздар Орто Азияда самый жөнөкөй жана кичпейил калк биз экенбизди ойлоп калдым да. Кыргыздын табиятын деп турбайсыз, кылышын, nature деп коет баягы, ошол эмне деп коет аны кыргызча? Естественность биздин кыргыздардын жерин, нукуралуулугун айтып берем. Кээде адамдын кандай экенин чоң сөздөн эмес, үй бүлөсүнө жасаган жөнөкөй мамилесинен эле сезсе болот. Каарманыбыз кыздарынын жанында жумшак, аларга өзгөчө көңүл бурган жана ар бир көз ирмемди баалаган ата. Ташкенттеги Magic Cityде кыздары менен убакыт өткөрүп, балыктардын түрлөрүн кызыгуу менен көрсөтүп эле койбой, кыздарынын тарбиясына, өнүгүүсүнө жана келечегине өзгөчө көңүл бурат. Алмаз мырза, эми сиздин алдыда келечекте кандай ой максат, пландарыңыз, ой толгоолоруңуз бар? Ой максаттар кыздарды жакшы тарбиялап, колдон келишинче Кыргызстаныбызга салымыбызды кошуп, Кыргызстанды иштеп, обратно Кыргызстаныбызга эсен-аман кетүү. Ал жактан Кыргызстанга пайдалык тийсе, бир-эки бизнестерибиз бар, ошолорду өнүктүрүп, эрик деп коебу, кандай салымчылардын катарына кириш максатыбыз, чтобы түшкөн пайданы салымды көбүрөөк өкмөткө берүүгө буюрса. Анан сиз өзүңүз иштеген ушул жол курган компанияда эмне жумуш аткарасыз? Мен өзү бизде Мистер Ванг, Мистер Вей деген генеральный директорлорубуз бар. Мен ошолордун жардамчысымын и переводчигимин. Представитель компании. Например, я представляю компании, местные органы власти Бухара болобу, Кашкадария болобу. Ошол жерде барып өкмөттүн адамдары менен мен барып сүйлөшүп, если кандай бир маселе болсо, экология, геология жакта маселелер болот, например, ошол моменттерде барып сүйлөшүп, эметип турабыз. Местный орган властьтары менен байланыштабыз биз. Мисалы, көпчүлүгүнөн сурап калышат го. Кийин кайра жаралсаң деле ушул жумушту тандамак белең деп сизге да ошол сурап. Ооба, эми тагдыр ушул жумуш менен өнүгүп атабыз, ушул жумушту тандамакмын.
Алмаз мырза, азыр бизде дагы Кыргызстанда дал ушул жол курулуш тармагы мурдакыга салыштырмалуу өнүгүп, өсүп, анан сапаттуу жолдор курулуп атат да. Анан эми жаштар ушул кызыгып, мен дагы жол курулуш тармагында иштегим келет дегендерге кандай кеңеш бересиз? Менин биринчи кеңешим жакшына окуу, талап кылуу. Себеби бул өтө жоопкерчилик кесип, жол курганда сен өзүң эле эмес, көпчүлүк адамдардын өмүрүн жоопкерчилигин аласың. Ошол үчүн тил үйрөнүш керек, потому что азыр көпчүлүк мамлекеттер физик системасына өтүп атат. Ал болсо полностью англисче, баягы требования тоже англисче болот. Эгер физик билгендер болсо, англисче билгендер болсо, не только Кыргызстанда, бул Европага, Америкага, башка мамлекеттерге талап ачылат жол курууга. Например, бизде коллегалар бар, Африкада иштегендер бар, Канадада иштегендер бар, өзүнө кыргыз балдар, өзбек балдар, орус балдар бар, өтө востребованный. Себеп алар өзүнүн кесибини убагында жакшы окуган, азыр жакшы кылып атат. Анан окуучулук кезиңизде да кайсыл кесипти кыялданчу элеңиз негизи? Мен чын спецслужбаны аябай кыялданып элем. Ошол себеп өзүм атам раматтылык спецслужбада иштеген, өмүрүн ошол спецслужбага арнаган. Мен дагы ошол комитетчик болом, мындай болом деген, но Алла Тааланын каалоосу башкача, биздин каалообуз башкача. Ошентип жол тараманда иштеп калдык. Чет элдик ири эл аралык фирмаларда иштеш үчүн да, мисалы өзүңүздүн тажрыйбаңыздан жаштарга бөлүшүп кетсеңиз, кантип жумуш издеш керек, же кантип аракет кылыш керек, же балким окшошпосо дагы талбай аракет кыла берсе, балким ийгилигин бир көрө. Биринчиден адам чынчыл болуш керек. Ушул эки сыпат болсо, чет өлкөнүн адамдар аябай баалат. Биринчи бул чынчыл, экинчи адилеттүүлүк. Ушул эки сыпат менен болсоң, эки сыпатың сенин жашооңдо болсо, анда сен любой жерде кадырды бартуу болосуң, и любой компания болобу, фирма болобу сен талап кылат. И, конечно же, ошо баягы профессиональный навыки, знания керек. Ишиңде чынчыл болсоң эле, сен кыргызсыңбы же башка улуттансыңбы карабайт деген. Жок. Сенин ишиңди карап туруп анан каалаган жумуштар. Жок. Мына международный проекттерде, международный чоң долбоорлордо мында ар кандай нациялар иштейт. Ал жерде нацизм жок, деление, религиозный деление жок. То есть сенин баягы эле шустростуңа, талабыңа и жана чынчылдуулук ак катын карайт. Анан бул жака негизи Өзбекстанга, Ташкентке туристтер көп келет го. Анан сиздин көз карашыңызда буларда туризм тармагы кандай болуп атат? Бизде кыргыздарда кандай болуп атат? Же биз булардан эмне үйрөнсөк болот? Же булар бизден эмнени алса болот? Эми азыр бизде Кудайга шүгүр туризм тармагы Кыргызстанда эле өнүгүп атат, жакшы. Аябай Сардар Нуркожоевич туризмге да көңүл буруп атат. Жакшы. Булардын туризм тармагында эмнеси өнүккөн? Буларда мыймандостук аябай күчөгөн да. Булар, например, түнү саат 3-тө деле, 4-тө деле туристтер чыга берсе эч ким тийбейт. Но бизде эми, к сожалению, дейт орустар, ушундай учурлар болот. Иногда кээ бир айылдарда, Кыргызстаныбызда, кээ бир провинцияларыбызда, айылдарыбызда иногда туристтерди капа кылып өтөт биздин жаш балдарыбыз. Ошол үчүн бул жакта болсо, ошол безопасность жагынан аябай бийик деңгээлге жеткен. Но буюрса Кыргызстаныбыз деле уже бул жактан өтүп баратат деген бир ой ниет, пикирдемин. Урматтуу Алмаз мырза, сизге чоң Албанага байланыштуу ийгиликтерди каалайбыз. Биздин мекендештер долбооруна Өзбекстанда катышып бергениңиз үчүн чоң рахмат. Ишиңизге ийгилик. Анан биздин компаниянын атынан, анан уштай биздин өнүктөш компаниялар атынан кичинекей белектер бар. Кабыл алып коюңуз. Рахмат. Башыңыз аман болсун деп. Мына калпаңыз түшпөсүн дайыма башыңыздан, Ишиңизге ийгилик. Анан мына кичинекей белектер. Всё, рахмат. Аман болуңуздар.
соболоңуз бийик болсун, жасаган ишиңиздин акыбети кайтсын. Аман болуңуздар, силерге деле ийгилик. Чоң рахмат. Кош келипсиздер. Рахмат. Рахмат. Сизге рахмат. Кыргызстанга салам.